Meniki kızık. Antkeni 10 yaşımda şu şaharda öz aktör bolup iştеп atkan Асанкул Осмонов деген эл артисти бар. Жакында кайтып болбодубу. Ошол агамдын колуна алып келишти. Ал учурда үй деген жок. Ошол агам эски театр бар азыр, музей Фрунзе турбайбы? Ошонун короосунда жашап калдык да. Театрдын бир бухгалтериясыбы же бир нерсеси экен. Ошондон үй бергенче ушул жерде жашап тургула деп, ошол агама берип туруп ошол короодо чоңойдум мен. Ал короого залкарлардын баары келчү. Рыскулов баш болуп, Күйүкова Бакен эжелер баш болуп. Мен анда ошол ондордо болсом керек. Мен ошо короодо эле алар менен ошо чоңоюп, чай ичишет, чай берип дегендей. Кийин анан ошол жер тартты окшойт өзүнө. Баягы ал жерде Мукемдин баласы, Күйүкова апанын баласы, баарыбыз тең түз болуп чоңойдук да. Анан Атанын тагдыры деген классикага айланып калган спектакль болбодубу? Муратбек атабыз ойногон Акылбекти. Ошондо бир эпизод бар болчу. Сүйүнчүлөп келген. Үчөөбүз чыкчубуз. Бакын, Сулпу, Күйүкованын баласы, Рыскуловдун баласы. Сүйүнчү, чоң ата сүйүнчү. Балаң келди деп сүйүнчүлөп келчүбүз. Ошондон дагы түрткү болду. Ишилип жаш болсоң дагы таң көрүү деп, артист болсомбу тиндей деген анан Осмон деген атабыз бар болчу. Ал келди дагы башка окуйсуң. Аны болуп тур. Деп анан строительный техникум өттүм. Ошол окуп жүрүп, жана черчение деген бир балеси бар экен. Жебетте албайсың, почеркимден начар. Анан көчөдө жүрүп келатсак, бир жигиттер токтотту. Ушундай жигиттер керек. Анда жашпыз бар, узун бойлуу Мукан Рыскулбеков бар. Алар улуу болсо дагы ошо биз менен чогуу басканды жакшы көрчү. Музыкальный училищеде окушчу да. Анан келатсак эле ушундай жигиттер керек эле бизге десек, көрсө Болот Шамшиев экен. Ассистенти менен Темир Дүйшөкей, эң кичикте эсимде байкуштар. Ушундай бир кино тарткан аттык эле силерге окшогон жигиттер керек. Алыйм Акисукулу деген жигиттерди издеп жүрүштүр да. Атка кандайсыңар? Ой, ат менен чоңойгонбуз деп эле баарыбыз эртең киностудияга келгиле. Келдик, фотопробасын өттүк. Анан алып кетишти бизди. Баткенге эпизодко Төлөмүш Байкенин Уркуя немесине дагы жигиттер керек экен да. Ага да кетип калдык да. Ош жерден анан Мырза Гапаров менен ассистент, Генова экен, ассистент экен. Сүрөткө тартып алышкан. Көчө деген кинонун тартып анан ушундай жигиттер керек эле. Кеткенбиз. Анан шаарга келсек эле проба башталды. Көчө деген фильмге өтүп кеттик. Мына ошолдон анан башталды анан. Кино сайын кино болуп, анан абамай эмне кыласың, окууң эмне болот дейт. Могу кино бүтсүн деп койгум келди. Birinci жолу, birinci выпуск болдук. Эгембердибек Болуокөбүз дагы Анара Сыдыгалиева ушулар болуп биринчи бүттүк театрда студия ачылды. 2 жылдык.
актерский сабак бергендер ошол эле залкарлар ошолордун колунда окуп калдык. Анан мыктыбызды алып калышты театрга. Кийин Ташкентке жиберишти, заочный тиги актерский факультетин бүтүп келдик. Ошондон бери мына театрда бирок алардан чоң сабак алдык да. Залкарлар менен баягы кеп бүтүп келген дипломдо эмес экен. Өзгөчө могу чыгармачылык адамдарда. Эгерде өзүңдүн ички дүйнөңдө нерсе жок болсо, кала берет экен. Бир нерсе бар болсо, ишиң алдыга жылып кете берет экен. Биринчи тиги спектаклибиз Афелия Эркинбаева деген мугалимибиз бар болчу. Анан режиссер болуп анан Сафроновдун наследство деген спектаклин койдук. Тагы Мурас деген кыргызчасы. Анан ушундай ойноп, жанагы аксакалдар чоң атамды ойношту, генералдарды, Жаманов, Кытаев, ошолор. Жаштардан Эгенберди экөөбүз. Эген кичине кап карап атта, мен баягы өзүм деле атамдай көрүп калганда шар эле кеттик. Огонек деген журналдын главный редактору экен ошондо. Депутат, СССРдин депутаты Сафронов деген. Ал келип премьерага келди да. Ой деп таң калдым, анан келечеги кең театр экенин. Синхронный перевод менен көрүп отурду. Анан театрыбызды мактады. Эми театр болгондон кийин андай нерсе болот. Андай башка мекемелерде деле болот. Өзгөчө биздин кыргыздарда. Көрө албаштык, ушундай бир жаман оорубуз бар да. Андай болот. Но эгерде мисалы Мукеме, Боталиевтерге, Жумадыловтарга, тиги Бакенеже аялдарга тиги жок болчу да. Алар тынчытып койчу. А көрө албастыктар кадимкидей эле ачык эле билинип калчу да. Ай, биз деген элдин солдатыбыз деп айтчу тиги Даркүл апа. Артист деген элдин солдаты. Азыр өзүбүздүн режиссер мыктыларыбыз өтүп кетти. Биз ошол Абдыкадыров менен иштешип шоубузду кескен, Афелия Эркинбаева, Бобек бир көп ачты. Анан кийин Искен келип, өмүрлөрү кыска экен, Искен далай жаңыртты да, баягы башка немеге коюп театрды, репертуарын. Азыр дагы мына жаштар келип атат, өсүп атат, эл келе баштады да. Эл келбей калганда. Университет тияк бияк администраторлор барып турбай келип калып деген азыр эл өзү кызыга баштады. Анткени эмнеден деп мындай ойлосоң, мүмкүн могу кинолор көбөйдү. Телевизордо каяктан каалаган киноңду коесуң, каалаган кинотеатрдан деле коесуң, андан деле тажайт окшойт да. Баягы боевик, баягы тиги неме, баягы мелодрама, андай эмнелерден деле тажайт окшойт. Анан адам театрга эмнеге келе баштады деп ойлосоң, тирүүлөй байланышты сагынат экен да. Адам театрга келгенде ушундай зрительдерди көрөсүң, ушундай карап, сени менен кошо капаланып, сени кошо ыйлап, неметип, биз өзүбүз унутуп калабыз да сахнада экенибизди. Ошол окуя менен элге берсең, эл кошо биз менен күлүп, биз менен ыйлайт. Деп анан ошо сахнанын күчү ушунда турбайбы деп анан ойлойсуң да. Биз мына Абдыкадыров,
Назаралиев, Ибраев, Эркинбаева төртөөнүн сабак алдык. Ушундай мыкты сабак беришкен экен. Алар каяктан келип окушту? Абдыкадыр бар тең Ташкенттен окуп келишкен. Ибраев башка Афелиже дагы Москвадан тияктан. Школа керек режиссерга. Биринчи тияктын школасын алгандар, кинодо деле ГИКти окууга бүтүп келгендер кандай режиссер болушту? Ленинград баягы Лики деп коет, киносун бүтүп келгендер кандай режиссер болушту? Өзүбүздөн же жаңыдай баштап атышабы, же тартынып атабы, же тиги көнө албайт. Кино көп, бирок жок да результат эмне жөнүндө? Ой, эл дегенде эле тажап бүттү, жанагы кайнене менен келин урушмай, ала качып келмей, анан келин тигиндей, анан конфликт, внутренний семейный конфликттер эл тажагандыр. Бытовой нерселерден. Андан көрө мындай өсүш жөнүндө келечекте эмне болот? Тарт тиги детективди, криминал аябай эле көп бизде. Таап ошолорго сабак болсун келечектерге дегенде. Анан актерлор көп бизде. Таланттуу бар. Анан артист биз барынан көз карандыбыз да. Режиссер биринчи, даже костюмерлер келип, Моркел кесиң болду, ушул жарашат деп. Художниктерден зависимый. Анан ойногондон режиссер абдан зависимый салып, Моркелни кыл, тигини кыл деп өзүңүн оюң бар да. Жакшы ой болсо режиссер кабыл алат. Неме болсо, жок, момундай кыласың деп, анан өзүнүн ою болот режиссердин. Ошол оюна жеткире албасаң, анда түшпөй эле кой да. Болбойт экен менден деп акырын кетип кал. Моркел өзүбүздүн чөйрөдөгү даярдап аткандарга мен көп деле немете албай атам да, бүтүргөндөр келип атпайбы, тартып атышпайбы эмнени. Акчасы болсо эле кино тартып беришет экен кээ бирөөлөр. Анан мен түшөм, мен бекер деле түшүп берем деген киного эптеп тартылардын эле айласын тапкандар бар да. Ошон үчүн жыйынтыгы эмне болуп атат? Анан жыйынтыгы бул коммерцияга айланып, анан ошондон прокатка берип, мектептерди кыдырып, антип-мынтип акча табыш. Эл эмне дейт? Көргөн тиги ошол эле мектепте келечектеги биздин эл журт эмне деп ойлойт? Ушундай да кино болобу дейт да. Ошондуктан кино деген тарбия да биринчи, элге тарбия берүүчү да. Театрды мына азыр жана айтпадымбы, келе баштады деп. Болбосо кыйнап студенттерге абонент берип келесиң тигиндей мындай деп туруп кыйнап, азыр өздөрү келе баштады. Мына премьера болгон сайын ансылак. Өз көзүм менен көрүп атпайм театрда. Өзүнчө бир сабак бере турган дүйнөдө. Кыймыл аракетиң менен, ички дүйнөң менен элге сабак бересиң, баягы ошол илгерки тарыхты бересиң, көргөзөсүң келип туруп театрдан, баягы өткөн замандагы жана эпосторду коюп атпайбызбы биз? Ошону менен азыркы жаштарга сабак да болот да. Чын ниети менен, өз көзү менен, өз жити менен ошол окуяга кирсе, ошол окуяга киргизе тургандай ойносоң, актер болуп тартып алат. Актерлор зрительди. Сахнада ыйласаң, зрительде ыйлагандай кыл. Ошон үчүн мыкты артисттер керек да. Реформаны искусствода деген реформа кыла албайсың. Аны завод, фабрика тетиги, анан айыл, анан тетиги
искусство деген калыптаныш керек. Аны калыптантыш керек. Эмне үчүн МХАТ тиги современник тиги немелер эмгичекти иштеп атышат. Алар деген режиссерлары бар. Биз дагы ошол режиссерлорду окутушубуз керек, жиберишибиз керек деди яка. Өзүбүздүн бир спектакльде момундай кылсам болот экен, ушуну мен койсом деп андай эмес да. Режиссер деген пьесаны өзү ишенген пьесаны алыш керек. Анан аны деген ийне жибине чейин, анан ар бир актерду могуки каарман могуки пьеса алса, могуки актер могу каарманга жарайт экен. Тигиндей мындай деп каармандарды тандап алды. Искемин ошондой болчу. Жаңы неме кылды да түшүнбөй жүрдү а дегенде. Эл. Даже баягы эски аксакал артисттерибизде түшүнбөй жүрдү искенди. Анан эл түшүнө баштады. Анан артисттер ошонун тили менен ойной баштады. Анан өмүрү кыска экен өтүп кетти. Театрыбыз театрдай болуп калды да. Мына азыр ошонун деңгээлиндегидей режиссура чын эле аксап атат. Болом дейт, деметет. Эл көрүп кете берет, кол чаап бүткөндөн кийин деп. Ай, өзүңдүн ишиңде аятан көрүп жетпей калды деген өкүнүш болот да. Ошондуктан бизде азыр ошо режиссура маселеси кичине артта болуп атат да. Гастроль үчүн элге жеткенде спектакль болуш керек. Эми билбейм, азыркы министрибиз айтты го, муну гастроль башталат, акча бөлүнүп атат, машина, транспорт, анан бригада илгери ошончубуз да. Гастроль деп ачылат буюрса деди. Ооба, эл деди, эл азыр айылдагылар өзгөчө. Мурда атчан, арабачан келип көрүшчү. Азыр Кудайга шүгүр ар бир колхоздордо клуб бар болуш керек. Ошого келсин культурный. Ошо талагылы жана бортовой машинанын бортторун ачып сахна болуп калчу. Кырдан келип ойночубуз. Ар бир эле адам өзүнүн эл журту жакшы бейпилдикте жашаса деген үмүттөрү бар эмеспи? Ошондо бир Олжобай менен Кишимжан деген спектакльде Олжобайдын бир өзүнчө бир элине кайрылган бир монологу бар да. Калкыбыздын канаты кайрылбай, чынарыбыздын чырпыгы сынбай, туташып тоосу эл болуп, биригип суусу көл болуп, каршылашкан душманга каптап кетер сел болуп, алтысан кыргыз аз журтум айгышып чабышпай, аңдышып итче кабышпай, ынтымак достукта ырыскылуу үй болуп, учузарып уруу көгөрүп, түбөлүк бейпилдикте жашаса деймин дилимде.